1, 2, 3. Assalamu alaikum, hurmattуу Десин ТВ каналынын көрөрмандары. Бүгүн мен Абдулла Капаров байке менен аңгемелешмекчимин. Бул киши жакынкы күндөрү Жээнбеков агайыны Жээнбековтерди жогорку сотко чакырып жатат. Өткөндө кайсы күнү келбей койуштар кишилер? 16 декабрь. 16 декабрда сот жараянына келбей калышыптыр агайыны Жээнбековтер. Эми ушул 12-синде дедиңизби? 12 январга ушул сот жараяны болмокчу. Экинчи рет агайыны Жээнбековтерди дагы ушул сот бийликтери чакырат эми. Мен ушул жараяндын алдында бул кишиге атайын жолугууну чечтим эле. Негизи эле окуя кандай болгондугун, эмнеден ырбагандыгын мындай кыскача түшүндүрө кетсек, ушул убактылуу өкмөт бийликке келгенде Бакиевтерди кетирип, андан кийин Ош областындагы мамлекеттик бийликти чыңдоо үчүн бир кап, орусча айтканда бир мешок акча келген экен. Ушул кишинин отурган жерине дүйшөңкү чотонуп алып келиптир. Андан кийин бул кишилер ошол акчаны губернатор болуп иштеп турган Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин кабинетине алып барганда, ал жерде агайыны Жээнбековтер отурган деп азыр мага түшүндүрүп берди эле да. Андан кийинки окуя мындай болгон, ошол акчанын кайда кеткендиги белгисиз болуп, анан ошол акчанын дарегин изилдеп, элдин акчасын жеп койдуңар деп бул киши талап кылганда, андан кийинкисин айтып берсеңиз. Эми мен буга чейинки эле массалык маалыматтар жактарына айтып келгенмин. Бул окуялар тууралуу жакында эле жогорку соттун имаратынын алдында дагы 12 декабрь күнү айттым. 16 декабрь күнү айттым. Эми 2010 жылы убактылуу өкмөт бийликке келгенде Ош областык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси болуп, мен министрдин буйругу менен дайындалгам. Ошол мезгилде иштеп атканда биздин өздүк курам Таластан, Бишкекте Бакиевдин бийлигин сактап калабыз, жардам беребиз деп барышып, оор жеңил жаракат алып, аны баарыңыздар билесиздер, Молдо Мусакангеев сыяктуу андан да оор келишкен. Ошол мезгилде өздүк курам коомдук тартипти сактап, мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калыш үчүн бизге акча каражаттар, техника жана башка көптөгөн нерселер жетишкен эмес да. Анан ошондо убактылуу өкмөткө келип кеткенге деле убакыт жок. Ошто күнүгө администрация жана башка башаламандыктар болуп атты. Ошол күндөрү Ош окуясы башталганга чейин май айынын бир орто чендеринде чотонуп, убактылуу өкмөттүн мүчөсү чотонуп, дүйшөңкү мен кабинетиме келди. Мен кабинетиме келди бир мешок акча менен. Анан акча келбей билген жокмун. Мен оперативдик кырдаалды ал кишиге маалымдадым. Онда жетишпей атат, тигинде жетишпей атат десем, мына эгерде ошо менен ошол мешоктун чоңдугу мындай эсептегенде моунча барбы? Мына жок, ушул бияктан алсаңыз. Жок. Мындай. Бир баягы солдатский рюкзак бар. Ошол рюкзак, солдатский рюкзак. Андан кийин андан да чоңураак ошол акча керек десем, ошол эле болсо мына акча келди деп мен аябай кубандым. Кол астында иштеген бухгалтердин, кассирини, жанагы бизде начфин деп койду, ошолорду чакырып кириштеп алайын десем, губернатордун кабинетине аласыз деди. Анан биз спецназдын коштоосунда губернатор Сооронбай Жээнбековдун кабинетине алып бардык. Ал жерде иниси экөө отуруптур, эчтеде иштебеген Асылбек Жээнбеков экөө. Анан акчаны көрүп, буну эмнеге начальник УУДга көрсөттүң, бул башка багытта келген акча деп ызы чуу чалды. Анан мен бересиңер десем бербейбиз деди. Мен мынау сенин приемныйыңда бухгалтерим турат, кириштеп алып кетейин десем, бул башка багытта келген деди. Мен чыгып кеттим. Анан сөзүңүздү бөлүп койдум. Сиздин ошол акчаны алып барганыңызды демек бухгалтерлар, ошол финансы бөлүмүнүн башчылары кошо көрүп туруптур да. Ооба да. Мен кол астында иштеген баары көрүшкөн. Анан кийин мен бир нече күн өткөндөн кийин, 10-15 күн өткөндөн кийин 10-июнда Оштогу баягы кандуу окуя болду. Кандуу окуя болгондо биз аябай муктаж болдук.
жардамга муктаж болуп коңгуроо чалат телефондо, биз өрттүп атабыз, бизди пурчап алды, биз өлүп атабыз деди. Биз жардам бергенге бүйүүчү майыбыз жок, техникабыз жок, аябай кыйналдык. Ага карабастан şu kandın az tөгүлүп, мамлекеттүүлүгүбүздү сактап, тартипти калыбына келтиргенге болгон күч аракетибизди жумшадык. Ошол мезгилде ошол акчаны алып алган Жээнбеков агым дагы дайынсыз кетип калган, чынын айтканда 3-4 күндөн келди. Ички иштер органдарынан аябай жоготуулар болду. Мисалы Кара Суу облусунун начальниги көп тажрыйбалуу начальниги каза болду, баягы машинасында өрттөп кетти. Жарым мешок ундун мешогуна чөөгүн шыпырып келип, биз акыркы сапар узатты. Анын жанында дагы бир сержант балабыздын башы кесилип, башы жок койдук мүрзөгө. Андан биз где-то бир 10-15 күндөн кийин баш табылды. Ошо башты алып келип дагы койдук. Эми айта берсек, көп кыйынчылыктарды башыбыздан өткөздүк. Аны сөз менен жеткизгенге мүмкүн эмес. Ошо биздин жарандарыбыздын улутуна карабай каза болгондордун сөөгү 40 градус ысыкта сасып кетти, куртап кетти. Ошолордун баардыгын өздүк курган элдин жардамы менен тартипти калыбына келтиргенге болгон күч аракетибизди жумшадык. Андан кийин 13 июнда менин ордума Суанали деген белгилүү генерал барды. Ага мен бошотуп бердим, кеттим. Андан кийин 13 июнда сиз ички иштер органдарынан толук кеттиңизби? Жок, толук кеткен жок. Мен распоряжение чыктым. Андан кийин массалык мал каражаттарына жана башка элдер жыйылган жерде мен бул акчалар тууралуу көп айта баштадым. Агыни Жээнбеков урдабаганда ушул окуяны алдын алып сактап болсо болмок. Убактылуу өкмөттү жөнүнө бир садикти тегип балдарды алдагандай алдады. Асылбек түштүктүн элин жат десе жатат, тур десе турат деп ушундай бир туура эмес иш-чараларды жасашып жүрдү да. Анан ошондо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү дагы мага ишенбей, ошол уурларга ишенип, анын жыйынтыгы мына 5-октябрда эл көтөрүлүп, буларга үй бүлөлүк башка парламентти түптөп алганына баа берип өкүм чыгарды, башкача айтканда. Анан мен айтканда бул биздин аброюбузга шек келтирди деп Жээнбековдор мени сотко арыз жазып, штраф салдырды 200 000. Аны облус сот отмен кылды. Ага карабастан биздин аброюбузга шек келтирди, сот төлө деген чечимди төлөбөй атат деп, жок эле чечимге мага заказной кылмыш иштерди козгоп. Облус сот, областык сот жокко чыгарган жараянына карабай туруп, булар райондук соттун чечиминин негизинде сизди мыйзамды бузуу менен акчаны төлөбөй жатат деп экинчи жолу ошону эле кайра кайталап, экинчи жолу жок эле чечимге мага заказной кылмыш иштерин козготуп 1 жылга каматты. 1 жылга 338 за неисполнение судебных решений деп соттун чечимин аткарбай 200 000 бербей койду. 250 000 бербей койду деп каматып 1 жылга. 1 жылга каматып, Сизди кайсы жерге камадыңыз? Ош шаарындагы 25-чи жаза өткөрүү мекемесинде ошол жерде 1 жыл эме 3 ай жаттым, 3 ай 1 күн 3 күнгө эсептелип чыгып аткам. Ошол мөөнөтүм бүтүп, аяктап чыгып атып, ошо жанында жаткандар менен юрист катары сиз мына болду чыгып атам десем, Асылбек дагы бир арыз жазып, баягы ошол камалганга чейин мен Сентябрь каналына булардын оор кылмыштары тууралуу маалымат бергенмин да. Ошол маалыматта бул улуттар аралык чырды жаратуу чакырыктар бар экен деп туруп Асылбек арыз жаздым. Ошол 1 жылдык мөөнөтүмө дагы 3 жыл мөөнөттү коштуртуп, 4 жылга мени соттотуп, Бишкекке, Нарынга, Көлдө, ар кайсы мекемелерде сиз эч кандай амнистияга илинбей, ошол 3 жылды баягы 4 жыл звонка отуруп чыктыңыз. Толук отуруп мен 4 качан бошодуңуз? 3-октябрь күнү бошодум. 4-үндө шайлоо болду, 5-инде тагдырдын тамашасын караңыздар. 3-октябрда бияк бошоп атат, 4-үндө шайлоо болуп атат, 5-инде качып атат. Анан дагы айтып кетерим, мен эми булар мамлекеттик дүйнөлүк деңгээлде ушундай Кыргыз мамлекетинин казынасына кол салгандарын деле уже дүйнө мамлекеттери таанып атпайбы. Мен жаратканга шүгүрлөрдү келтирем. Ошол жакта 4 жыл эме кылсам, 4 жыл Алла Тааладан тиледим. Аллахым, булар Алла Тааладан өзүн жогору коюп алды.
Bular urdap Kırgız elini aldап атат. Мына биздин Алла Тааланын үйү болгон мечиттерибизди килип тартып турган ишканага айлантып алды. Өзүнүн Бакиевтерге берген жазаң менен, Акаевтерге берген жазаң менен жазалап, ушулардын качкан күндөрүн көргөнгө буйрук насип кылды дедим. Алла Таала эмне тилесем баарын берди, Кудайга шүгүр. Элиме дагы 5 октябрда чыккан булардын өтө оор кылмышкер экенине, баа бергенине, өкүм чыгарганына мен терең ыраазымын. Ушул 5 октябрда чыккан жана каза болгон балдарыбызга, көздөрүнөн ажыраганга, колунан ажырагандарга, ошолордун ата-энесине рахмат, ошол балдарыбызга рахмат. Ушу сиздердин тилегиңизге. Эми мындай суроо сизге. Сиздин ошол камаларыңыздын алдында атайын баягы чиндериңиз, звания деп коет орусча, полковник болгонсуз. Ушул чиндериңизди, званиялардан алып коюшту, пенсияңызды укканбыз биз. Ошол агайын Жээнбековдердин баягы 250 миң штрафын төлөгөнгө берип жатат депчи. Ушул жагы кандай болду? Ошол бир тиын пенсияда албай 4 жылда званияны лишать этип коюшту, жокко чыгарып. Ушул жагын айтып берсеңиз. Звания сакталып эле ички иштер министрлигинин ардагери бойдон калдым, бирок жанагы келген мен алчу 30 жыл иштеп өзүмдүн пенсиямы булар сот аркылуу, аткаруучулар аркылуу 80%-ын Агыни Жээнбековдордун үй бүлөсүнө Жанагындай көп суммадагы пенсияга чыкканда бере турган акчаны булар алып коюшту. Пенсияны алып турдуңузбу 3 жыл ичинде? 3 жыл ичинде где 30% алып турдум, калган булар албапты да. Албапты. Анан ушул жок чечимдин негизинде бу штраф деген жок, ал жокко чыккан. Ошону карабастан муну алып коюшту. Мына мисалы үчүн сиз эгерде чыкканыңыздан кийин мына ушул 5 октябрда окуя болбой калганда пенсионерибиз кайра калыбына келип ошол сумма берилеби же дагы деле булардыкы жанагы 80%-ын алып тура береби? Канчаныктыр бир убакытка чейин? Булар алып тура бермек. Булар алып тура бермек. Булар эми мына кыргыз эли, дүйнө эли баа берип атат. Мына 1,5 миллион Магнитский деген санкцияга илешип, санкциясына илешип, дүйнөдөгү эң оор кылмышкерлердин катарын толуктады деп массалык маалымат каражаттарында айтылып атат. Биздин күч органдары айтып атат. 1,5 миллионду кармадык, 1,5 миллиондон 2 миллиард төлөттүк деп атат. Анан менде дагы өкүнүчтүү чечилбей калган, бул чечиле турган болуш керек эле да, эгерде мыйзамды урматтаган азыр ким башкарып атса дагы 1,5 миллион 2 миллиардты төлөдү деп биздин күч органдарынын кызматкерлери, жетекчиликтери айтып атат. Массалык маалымат каражаттары айтып атат. Төлөп бүттү деп атат. Бул жерде 1,5 миллион 2 миллиард турдаса Агыни Жээнбеков карап эле турган жок да. Булар деле андан көп алды да. Я туура эмес айтамбы? Туура. Бул казынаны 1,5 миллионго алар өзү эле жемек эмес да, жогору жактагылар менен казынаны көтөртүп ийгендиги үчүн дагы жоопкерчилигин караш керек да булардын. Бул бир маселе. Андан кийин булардын Агыни Жээнбековдорду мен ушундай байкап калдым, булардын башындагы чачынан бутундагы тырнагына чейин ашказан экен да. Башка булардан элди багайлы, экономиканы көтөрөлү деген бир кыймыл аракетин мен жакындан иштеген катары күч органдарында тажрыйбалуу 30 жыл эмгектенген кызматкер катары мен көрө албадым. Мына мисал айтсак, мына Ошто сиз Оштогу жарандар менен байланыссаңыз, Ош областынын айланасында эчтеке өспөгөн, Нокатка баратканда оң жакта свалка бар. Свалканын аркасынан ол жерде өткөндө бир чала көрсөтүп калды Азаттык радиосунун журналисттери. Каскалдырыктан башка эч жаныбар жашабайт экен. Ошол жерлерден 3700-3800 гектар жерден 32500 Ош областынын, Ош шаарынын жарандарына, кыргыз элинин жарандарына үй салып берем деп гос акт берип 32500. Бул деген сөз Кызылкыя шаары же болбосо Балыкчы шаарынын жашоочулары менен аймагы менен барабар жерде. Ошол жерге тракторго бир темирди сүйлөтүп чаңытып коюшуп, мамлекеттик казынадан 3 миллиард акча бөлдүрүшүп алып, 3 тыйынды иш кылбай сугунуп коюшкан да. Мунун дагы эч ким баа берип аткан жери жок. Кече пандемия убагында эл аралык уюмдардан канча жардамдар келди. Абылгазиев премьер-министрди канча жутуп алды деп
биздин баягы депутатыбыз Жанар Акаев канча айтты, ага юридик алып баа бербей болчабыз атышты. Анан кийин кечеки 5 октябрда ел баа берип буларга Жээнбековдун юбилейсине өкүм чыгарганда бул киши жумуш ордун таштап, верховный главный командующий болуп посту таштап кетти. Бул оор кылмыш. Мамлекеттүүлүгүбүздү коркунучка алып келип койду. Bir жолу эмес, 2 жолу. Ошту таштап бир кеткен өктөп 2010-жылы. 5 октябрда 2 жолу мамлекеттүүлүктү жок кылганга кыймыл аракет деп бааласа болот да буну. 4 күн 5 күн жүрүп алып дайын чыкпай. Биздин мына ак үйүбүздө bir кагаз жок, барып өткөн кетсе, деп кайда жүрүп алып токтомдорду кол коюп атат, званияларды берип атат, жана башка буйруктарды чыгарып атат. Мен ойлойм юрист катары 4 октябрдан кийинки Жээнбековдун кол койгон буйруктары, токтомдору мен ойлойм мыйзамсыз деп. Эми Sorun başarı. Siz ошондо Абдулда агай 5 октябрда 3-ндө чыктым деп жатасыз. Жогорку сотко кайсы күнү кайрылдыңыз? Кайсы сотто ошондой мотив болуп ушул адилеттүүлүккө жетейин деп аракет кылып жатасыз да? Жогорку сотко мына чыккандан баштап эле алдыңкылардан болуп кайрылдым. Анан мен кагазымы, арызымды кабыл албай, аны жетпей атат, бул жетпей атат деп 1 ай, 1,5 айдай убакыт өттү. Андан кийин ошолор көрсөтүлгөн кемчиликтерин оңдогондон кийин катташып 16 декабрь 2020-жылы жогорку сотто каралды. Бирок тилекке каршы Агыни Жээнбеков же болбосо алардын өкүлү келбей калып, биз өтүнүч келтирдик. Алар биздин өтүнүч менен жылдырды. Экинчи рет мен актап берин деп суранып атам. Мени эл актады. 5 октябрда булардын уурлугуна баа бергенден кийин ошол мен актанганым. Элимин берген баасы мага жетет, чынын айтканда. Анан кагаз түрүндө акталбайын деп мен азыр жогорку сотко арыз жаздым. Жээнбековдор келбей калгандыгы үчүн арызымы 12 январь 2021-жылы караган атат. Өтүнүчүбүздө биз келтирдик. Агыни Жээнбековдорду алып келишин, баягы Атамбаевга куралдуу күчтөрү, күч органдары, спецназдары, спецтехникалары барбады. Ошондой кылып болсо да алып келгиле деп биз өтүнүч келтирип атабыз азыр. Сиз ошондо ушу сот адилеттүүлүгүнөн талап кылганыңыз, сиз толук түрдө өзүңүздүн акталооңузду талап кыласыз. Ошондой эле кошумча моралдык дагы чыгымыңыз үчүн дагы кандайдыр бир нерсе болобу бул жерде? Эми адегенде акталып алгандан кийин биринчи акталыш керек. Акталып алгандан кийин анан моралдык өзүмүн ушул 4 жыл ичинде 4 жыл бул мен жатагабагында өттүм. Ага чейин дагы 4 жыл административдик булар жазага тартып, ар кандай кыйноолорду кылды. Бул отурганда дагы мени аябай болгон күч аракети менен өздөрү президент болуп алып көп кыйноолорго эме кылды. Эми Кудайга шүгүр жакындарыма элдин алдына аман эсен чыктым. Булар менен токтоосуз күрөш болот. Булардын кылган кылмыштарына кыргыз элинин атуулдары, кыздарыбыз, балдарыбыз жакшы келечекте баа берет го деген ойдомун. Siz ушул күнгө Аллахтын ушинтип жеткизип, ушул күндү көрүп турганыңызга абдан шүгүр айтып, ыраазы болуп турат экенсиз азыр. Сөзсүз. Эми сиз мындай саясатта эмес, мамлекеттик кызматтарда жүргөнсүз, бирок саясатты көрүп турасыз. Сиз юристсиз, сиз полковниксиз. Азыркы саясий кырдаалга кандай ичиңиз чыгып жатабы ушул азыр болуп жаткан окуяларга? Мына шайлоо өнөктүгү 10 январда турат. Кандай болуп жатат? Адилеттүү болуп жатабы бул жерде? Же кандайдыр бирөөлөргө тартып жатабы? Сиз өзүңүздүн мындай орусча айтканда нейтральный деп коет, баягы тең тараза көз карашыңыз кандай? Мен азыркы болуп жаткан саясатты баягы гезиттен окубай, массалык маалымат каражаттары аркылуу көрбөй, мен бул тарыхты басып өттүм, өзүм көрдүм, жанында жүрүпчү. Ошол эле жанагы Сабир Раушандын акталганын, Садыр Инилиздин акталгандарын көрдүм. Мына мен 3 ай эмес, мына уже 2-чи жылга кеттим. Мен арыз берип актана албаганымачы. Анан мага өкүнүчтүүсү. Анан ушул 30 жыл органда иштеп, бул Садыр Инин, жанагы Раушан Жээнбеков, жана башкалар акталгандарга мен алардан жашым боюнча да улуу да. Ушул аксакалды деле бошоп алсак болмок деп
кошуп алып мени деле чоң убакыт тартып койсо болмок. Мен ошону мурдатан да көтөргөм да каякта жүрөт аксак. Анан кийин кошуп алып акташып койсо болмок. Бир жагы да. Анан кийин бул убактылуу, бул бийлик дагы өмүр дагы убактылуу. Бул мен айтар элем, бул Алла Тааланын жарыгына ээ болбогула. Алла Тааланын жарыгын тоспогула. Алла Тааланын жарыгына өзүңөр да муктаж болуп каласыңар. Ушул мени өздөрү катары акталбаганыма 3-4 жыл, уже 2-чи жылга кетип атат. Өкүнүчтүү. Булар иштебей туруп ушундай мага жеке же дагы башка бирөөлөргө ушундай тоскоолдук кылгандары кабырганга кайышат. Ушул агай сөзүңүздү бөлүп койдум. Мындай экен да кээ бир адамдарга тез бүтөт экен, а кээ бир мына мисалы үчүн ошол эле Өмүрбек Черкешевичтердики деле бүтө элек. 100 жылдан ашып кетип атабы. Дүшөн Чотоновдуку бүтө элек, Бектур Асановдуку кечирээк бүтүрүп, аны шайлоо өнөктүгүнөн кетирип коюшту. Демек, мындай ушул 5-октябрдан кийин деле адилеттүү болуп кетпептир да баягындай. Биз каалагандай. Эми кимдерге может адилеттүү болуп атат? Кимдерге, кимдер бирөөлөргө жумушка келген, жана башкаларга келген, майлуу сүттүү кызматтарды ээлегендер үчүн жакшы болуп аткан чыгат. Жеке менин көз карашымча адилеттүү болбоду. Буга мисал мына менин акталбаганым бул уже тарых. Мен уурларды көргөндүгүм үчүн 4 жыл өмүрүмдү бердим. Ушул аксакалды баары таанышат. Актап койсок болмок, ортолоруна кошуп алса эл дагы бир аз ишенбек. Мисалы да, мен булардын үй бүлөсү менен эч кимсине чай ичип булганган эмесмин. Мен булардан ызначок сурап депутат кыл деген жокмун. Жумуш бергиле деген жокмун. Ошол өздөрүнүн катарында актатып койсо болмок. Бул бир жагы. Анан азыркы иштеп аткандардын дагы кемчилдиги Аганы Жээнбековдарды төргө тургузуп койгондары дагы экс бергенди төргө тургузуп жогорку кеңешти ушулардын азабынан балдарыбыз өлүп атса кол чаап улуу урматтуу деп узатышы 150 миң 300 миңден пенсия бергендери бул туура эмес. Буну баары эртең бүрсү күнү кыргыз эли баа берет, булар өздөрүнүн жазасын алат го деген менде ишеним бар. Бул Жээнбековдардын өздөрүнүн убактылуу кубанычы, аларга берген Садыр инимдин ушул экс-президент деген бергени менин көз карашымча туура эмес. Юридикалык жактан да туура эмес. Туура дегендер чыгып айтсын, мына мен бардык жерге барып, булар менен далилдеп, юрист катары айтып бергенге бул 5-октябрь эле жетет да буларга. Дагы эмне керек? Тарых баасын берди. Тарых баасын берди. Туура айтасыз. Мен дагы ошо сиз тараптын экс деген мен Роза Акчеге деле берүүнү туура деп эсептебейм, кичинекей иштебейм. Ал экс болуш үчүн ошол 5 жылдык нөөмөтүн толук актап, кыргыз элине кызматты кылып, сиз мисалы үчүн 30 жыл иштедиңиз. Сизге атайын мамлекет тарабынан кандайдыр бир акча берилиш керек. Ошону дагы бербей коюп атышат булар агайынелерге беришип. Ал эми буларга дагы мындай бир сый урмат көрсөткөндүгү абдан туура эмес. Анткени бул кишинин президенттик мезгилинде мына пандемияда кандай окуялар болуп кетти, биздин даяр эместигибиз жана башка аябай ушундай олдоксон иштер болуп кетти да. Эми Капар агай сизге ушул алдыңкы сот жарыянында адилеттүүлүк болуп беришин каалайбыз. Сиз тарапта ушул Аллах мына сиз өзүңүз айтып жатасыз, көйдөнүңүз ыраазы болуп турат. Дайым эле ушундай ден соолукта. Мен абдан ойлонуп каналдарымдан Россияда билдим, ошо Абдулла Капаров деген байкебиз бар эле. Ушул киши мен ойлоп турдум, сиз чыга элек биякта деп, ушул кишини 5-октябрдан кийин чыгардыңарбы, эмне болду десем, такыр сизде маалымат жок болуп калды. Могу жогорку сотко кайрылмайынча сиз жөнүндө эч кандай маалымат жок болду да. Мына эми маалымат кете баштады. Урматтуу көрөрмандар, саламатта туруңуздар. Мына биз агай менен сүйлөштүк. Сөздөрүңүз болсо айтып коюңуз агай. Менин кечирip коесуздар, жакын арада мына биздин азыр убактылуу башкарып аткан талант инибиз бир топ биздин кызматкерлер менен Россия мамлекетинин борборуна иш сапар менен барышты. Ошондо биздин эмигранттар легитимсиз жана башка деген каршылык акциялар менен көрсөтүштү. Анан ошол жерде эми бул биздин эмигранттарыбыздын айткан сөздөрүнө биз кошулушубуз керек да. Менин жеке оюмча бул эмигранттарыбыз бир жашоонун жыргалтчылыгынан кетип аткан жери жок да. Буларды бир үй менен, жай менен, общежитие менен, тамак аш менен бирөө күтүп аткан жери жок. Барып көрбөгөн күндү көрүшүп, оокат кылып, балдарын багып атат, тууган уругун, эли журтубузду багып атат, өздөрүн багып атат. Рахмат, ийгилик.
Анан ошону биздин депутаттарыбыз силер көрдүңөр, көрбөдүңөр, акмактар. Ошолор да адамбы деп биздин депутаттар айтты. Мына биздин чимтирик депутаттар айтты. Андан тышкары мына пандемия оорусу башталганда жана Бузулук деген шаарында Оренбург областында биздин миңдеген жарандарыбыз өтө албай, Кыргызстанга келе албай, оорукчан боюнда бар кыздарыбыз, келиндерибиз, жарандарыбыз бир топ күн азап тозокторду көрдү, орус эли чатырларды берип, тамак ашын берди. Анан ушул бизди башкарып аткандарына кошуна бир тууган казак мамлекети менен, эли менен сөз таба албагандан кийин ушулар мамлекетти башкара алабы? Бул биринчиси. Анан Бакиевди оор кылмышкер, Жаништи оор кылмышкер деп атат. Алар тууралуу бир сөз айтыша албайт. Ушулар келечекте азыркы талапкерлер бирөөсүнүн өзүнөн да калбады. Асылбек тууралуу айта албайт. Асылбектин атын айтыша албайт, президент болгондо чыгат. Мисалы да, Сооронбайга Асылбекке эл баасын берди. Бул депутаттарга эл баасын берди. Ушуну да айтыша албайт. Жакшы. Карыздан кутулабыз. Ошту залага коебуз, таласты залага коебуз, кутулабыз. Башка программаларын көрө албадым, чынын айткандачы. Эми убакыттан пайдаланып кыргыз элине чоң рахмат. Ошо мен оор күндөрдү өткөзүп атканда Кыргызстандын булуң бурчунан эмигранттарыбыз, сиздей журналисттерибиз баары колдоп атты. Заманыбыз тынч болсун, ушу жакшылыкта кезигели, ушул келе жаткан шайлоодо дагы элибиз татыктуусун, билимдүүсүн тандап алсын. Элибиздин жашоо турмушу алдыга карай жылсын. Ура. Рахмат агай, сизге дагы ден соолук. Рахмат бизге келип бергениңизге.